Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизге жакыныраак келиңиздер. Азыр мына акыркы кездерде өзгөчө коомчулукта талкуу болуп аткан, мамлекетке керектелип эсептелип, бирок ошого дагы моюн сунбай ар кандай кырдаал жаралып аткан бир жагдай жөнүндө кеп кылалы деп атабыз. Сиздердин сурооңуздар болсо дагы биз WhatsApp аркылуу кабыл алып, адистен жооп алып бергенге аракет кылалы. WhatsApp номерибизди эсиңиздерге салабыз: 0502 19 33 91. Эмесе биздин суроолорубузга жооп берүү үчүн келген мамлекеттик салык кызматынын башкы инспектору Жанат Абдрахманова. Кутмандуу таңыңыз менен. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Эми биз мына бүгүн ушул элдин көңүл борборунда, көңүл чордонунда өзгөчө бир талкуу болуп аткан ККМ жөнүндө кененирээк маалымат алганга аракет кылалы дедик. Алгач бир түшүндүрмө иретинде, кириш сөзү иретинде ККМ деген өзү эмне? Ушул тууралуу бир аз айтып бербейсизби? Өзү биз буга чейин дагы ар жерлерде эле түшүндүрүү иштерин жүргүзүп берип атабыз. Өзү ККМ деген кадимкидей эле калькулятор десек болот. Мындайча айтканда, мына ар бир ишкер өзүнүн кандайдыр бир ишин баштаярдын астында өзүнө керектүү кандайдыр бир инструменттерди сатып алат. Туурабы? Ошонун катарында эле ал өзүнө калькулятор дагы сатып алат. Эсеп кысап жүргүзгөнгө. Мына ККМ деле ошол калькулятордун мындайча айтканда заманбап бир жаңы модели. Калькулятордон айырмаланып, ал сдачасын санап бере алат, канча салык төлөп атканын дагы чектин бетине көрсөтүп бере алат. Андан тышкары онлайн режиминде салык кызматына өзүнүн жүргүзүп аткан эсеп кысаптары боюнча да фискалдык маалыматтарды жөнөтүп бере ала турган инструмент. Андан тышкары дагы салык төлөөчүнүн, ошо ишкердин өзүнө керектелүү чарыгындай отчетторду да чыгарып бере алат. Ошону менен эле бирге дүйнө жүзүндө белгилүү болгондой эле бир гана ошо фискалдык чек керектөөчүнүн укугун коргоочу документ болуп эсептелинет. Мындайча айтканда, колуңузда фискалдык чек болбосо, эгер мөөнөт өтүп кеткен же бир кандайдыр бир бузулган жери болгон бир брак товар алып калсаңар, чек болбосо сиздерге сатуучу кайра аны алмаштырып бере албайт да, акчаңарды да кайрып бере албайт. Мындайча айтканда, ушул ККМдин салык төлөөчүнүн өзүнө дагы, кардарларга дагы керектүү, пайдалуу жактары өтө эле көп. Бирок бүгүнкү күндө көбүнчө биздин көңүлүбүздү бурган жагы бул ошол ККМдин салыкты эсептей турган функциясы. Мындайча айтканда, ККМге ишмер кайсыл режим менен иштеп атса, кайсыл салыкты төлөй турган болсо, ошол салыктын кандай проценттик ставкалары бар экенин баардыгын эсеп кысабын жүргүзүп тура турган аппарат. Мындайча айтканда, жана айтып келатпайбы, справедливая система налогообложения деп. Эң туура, акыйкат салык системасын колдонуучу системасына өтө турган аппарат бул ушул ККМ болуп саналат. Мындайча айтканда, эгер эсеп кысабыңар азыраак болсо, силер азыраак салык төлөйсүңөр. Эгер эсеп кысабыңар көп болсо, сиздер сөзсүз түрдө андай бир аз салыкты көбүрөөк төлөшүңөр керек. Ошондой теңдөөчү аппарат десек болот. Базарларда азыр ошол элдин түп көтөрүлүшүнүн негизги себеби эмнеде болуп атат? Алар түшүнбөстүктөн ушундай нерселерге, кадамдарга барып атышабы? Өзү базарлар боюнча айта кетсек, биз ошо ККМди, именно ушул онлайн функциясы бар ККМди 2016-жылдан бери эле киргизип келатабыз. Ошону колдонуучу практикасы мына буюрса 7 жылдан да убакыт ашып, мына 8-жылга аттап баратабыз. 8 жылдан бери ККМди биз жерлерде, ар бир бизнестин секторунда өзүнчө киргизип келгенбиз. Эң биринчи болуп бизде бул ири бизнес болгон. Мындайча айтканда, чоң гипермаркеттер, АЗСтин точкалары, аптекалар. Ошентип ар бир этап менен киргизип келип, мына базарга очередь жеткенде мына 7-жыл болду. Бизде дагы деле мөөнөттөр жылдырылып келет. Базарда иштеп аткан биздин ишмерлердин эң негизги талаптары бул башта суук. ККМди басканда биздин колубуз үшүйт, ККМ тоңуп калчу, чындап ошондой фактылар кездешкен. Эми мына азыр 7 жылдын ичинде азыр баардык техника өнүгүп атат, азыр заманбап жаңы техникалар чыгып атат. Бүгүнкү күндө жана килтеген ККМ аппараттар жок. Азыркы күндө жада калса жанагы виртуалдык ККМдер дагы бар. Кадимкидей эле смартфондорго жүктөп алып, мобилдик тиркеме катары колдонсо дагы болот. Бирок мына 1-январдан баштап буюрса кодекстин талаптары ишке кирет. Баардык базарларда ККМ колдонуш керек.
Бирок бул жерде дагы айта кетчү нерсе бар. Стратегиялык мааниге ээ деген бизде эки чоң базар бар. Кара Суу менен Дордой базары. Эмнеге булар ККМден бошотулду? Эки базар мына ККМден бошотулган. Себеби дегендей, ушул эки базардын аймагында бизде башка мамлекеттер менен дүңүнөн соода жүргүзүү өтө көп болот. Ошого байланыштуу бул эки базар кабинет министрлер кабинети менен токтому менен кабыл алынып, стратегиялык мааниге ээ деп, ошондуктан бүгүнкү күндө мына 1-январдан баштап эки базардын аймагында соода кылган соодагерлер бизде ККМ колдонушпайт. Ал соодагерлерге өзгөчө режим деген жаңы режим киргизилип атат. Алар электрондук счет фактура, эсеп фактура, электрондук товаротранспортная накладная деп коет, анан контрольно кассовая машина. 3 инструменттен булар бошотулду. Анын ордуна алмаштырып бир гана режим менен иштешет. Демек, ККМ бул өлкөнүн өзүнүн жарандарына гана иштей турган системабы? Ошондо чет мамлекеттен келген соодагерлерди. Эң биринчи ККМ салык төлөөчүнүн өзүнө керек. Өзүнө. Себеби дегенде өзүнүн баардык эсептерин механизациялоого, баардык эсеп жүргүзүп аткан соода сатыктарын кандайдыр бир иретке келтирүү үчүн салык органдарына барып отчет тапшырып кереги жок. Себеби дегенде бул онлайн режимде баардык эсеп кысапты булар ККМ жөнөтүп турат. Ошондой эле мына биздин жарандарга дагы биз азыр мына көпчүлүк жарандарыбыз дагы деле мына чек менен иши деле жок. Чекти эч ким сурабайт. Биз лотереяда өткүзүп атабыз, мына лотереянын алкагында деле мына бирок бир аз жакшы көрсөткүчтөрүбүз бар. Элдер мына чек эмне деген экен, фискалдык чекти товардык чектен кантип айырмалаш керек экенин бир аз түшүнүп калышты. Бул боюнча дагы бизде жана салык билимин бир аз жогорулатуу иштери десек болот. Биздин жарандарыбыздын арасында бул иштерибиз да жүрүп атат. ККМ өзү ар бир соодагер эгер жаран менен, кардар менен соодасын жүргүзүп атса, ал физическое лицо деп коет, жеке жак менен соода жүргүзүп атса, ошондо гана колдонуш керек. Юридикалык жактар менен чет өлкөлүк бөлөк салык төлөөчүлөр менен деп койсок болот, анда ККМ колдонулбайт. Мындай учурда мына ЭТТН, эсеп фактуралар колдонот. Быйыл жылдагыдан баягы жылдагыга салыштырмалуу абдан бир салык кызматында көп салык чогулду деген маалымат тарады да. Рекорд болду депчи. Анан мунун натыйжасы жандай айтырсыңыз. Мына акыркы айда эле, мына өткөн айда эле бизде ушул биздин тарыхыбызда биринчи жолу болуп, рекордная сумма налогов чогулду бизде, чоң сумма. Эми мунун баардыгы келип эле бир эле ККМ эмес. ККМдин да абдан чоң салымы бар, бирок бул жерде ККМ менен дагы параллельно бир нече бизде проекттер ишке кирип атат. Мына эсеп фактурасы дагы, ЭТТН дагы баардык мындай бүгүнкү күндө мына бүт эле жерде айтып атпайбы, салык системасын фискалдаштырыш керек, автоматташтырыш керек деп. Мына Кыргызстанда эң биринчи болуп мына салык кызматы баштаган. Баардык биздин өзүбүздүн жүргүзүп аткан жумуштарыбызды автоматташтырып, мына фискалдаштырып атабыз. Буюрса, ошол биздин алып барып аткан жумуштарыбыздын бул эң биринчи жакшы жыйынтыгы десек болот. Буюрса, мындан кийин дагы бул иштер улана берет. Алдыда дагы жаңы проекттер бар. Бул менен биз токтоп калбайбыз. Буюрса, биздин салык төлөөчүлөрүбүз ошо жергиликтүү салык органдарына такыр келбегенге мүмкүнчүлүк түзөп беребиз деп ойлойбуз. Себеби дегенде бүгүнкү күндө деле мына электрондук патент бул күнгө чейин деле кадимкидей эле көчөдөгү терминалдан төлөп алып алса болот. Өзүнүн отчетторун жеке кабинетине аркылуу эле, жеке кабинетине логин доступ алып туруп эле өзлөрүнүн отчетторун тапшырып коюшса болот. Бул жерде дагы бир көйгөйлүү маселе турат. Бөлөк базарларда жана кичинекей базарлар митингге чыгып атпайбы, эмнеге Дордой менен Кара Сууну бошоттуңар дагы, а бизди ККМ колдонгула деп атасыңар деп. Эми бул жерде үстүдө айтып кетпедим, бул стратегиялык эки объект. Бөлөк базарларга дагы жакшы, абдан льготалуу мындай условиялар түзүлгөн, баардык жакшы шарттар түзүлгөн. Эң биринчиден дагы кайталап кетели, мына товар обороту, товар жүгүртүүсү эгер 12 айдын ичинде 8 миллионго жетпесе, анда ал 0% менен салык төлөйт. Мындайча айтканда эчтеке төлөбөйт. Андан тышкары патенттин суммасы такыр төлөнбөйт. Патент төлөшпөйт. Андан тышкары дагы булар отчет тапшырышпайт. Отчеттун да бошотулган. Бул боюнча салык кызматынын официалдуу сайтында дагы маалыматтар бар. Өзүнүн Instagram, Facebook баракчаларында дагы бардык толук маалыматтар бар.
Андан тышкары эгер салык төлөөчүнүн товар обороту бир аз 8 миллиондон өтүп 30 миллионго жакындап бараткан болсо, анда ал 0,5 деген ставка менен салык төлөйт. Эми дүйнө жүзүндө мындай 0,5 деген ставка такыр жок. ЕАЭстин курамына киргенине карабастан, бизде дагы деле бүгүнкү күндө деле ушу дүйнө жүзү менен салыштырып келсек, баардык кызматтык, салыктык ставкалар эң арзан, эң ылдый десек болот. Мүмкүн болсо мен келген билдирүүлөрдү дагы сизге жеткирип коеюн. Элге түшүндүрүү иштери жетпей жатканда, эл эки бөлөк түшүнүктө болуп жатат. Бири ККМ менен гана эсептелет десе, бири налогду өзүнчө төлөйсүңөр деген дейт. Ушуну түшүнүп алсак жакшы болот эле. Бул жерде эң башынан баштап түшүндүрө кетейин, өзү баардык эле салык төлөөчүлөр ККМ колдоно бербейт. Бир гана кадимкидей эле жарандар менен соода кылып аткан гана салык төлөөчү ККМ колдонуш керек. Эгер көчөдө мындай бир магазинде отуруп гүл сатып атса, мисалга алсак, анда сөзсүз түрдө ККМ колдонот. Ал эми бүгүнкү күндө жана соода агенттери болуп атпайбы, дистрибьютор фирмалар бар, дүң товар поставка кылышат. Алар ККМ колдонушпайт. Ошондуктан алардын салыгы бир аз бөлөкчө саналат. А бирок баардык эле биздин элибизден келип чыккан биздин эле жарандар, ошондуктан арасында бир аз ушундай түшүнбөстүктөр болушу мүмкүн. Бирок бул жерден чакырып кетет элек, биздин салык төлөөчүлөрдү өзүңүздөр так маалымат алыш үчүн, биздин салык төлөөчүлөр ушу салык органынын сайтына кирип так маалымат алып алышса жакшы болот эле да. Бирок бүгүнкү күндөн баштап мына жергиликтүү аймактарыбызда да баардык инспекторлорду окутуп баштадык. Буюрса, ушул жума, келерки жумадагы, ушул жылдын аягына чейин десек деле болот, бизде жалаң түшүндүрүү, окутуу, маалымат жеткирүү, жергиликтүү мындай салык төлөөчүлөр менен иштөө иштери жүргүзүлөт. Саламатсыздарбы? Чач тарачка дагы бирдиктүү налог ККМ колдонуш керекпи? Мен үстүдө айтып кетпедим, жарандар менен соода кылган баардык жерлерде эле ККМ колдонуш керек. Бирок ошол чач тарач деген бул жеке ишкер, анын жалданма жумушчусу жок, буга эң жеңил. Программалык жана мобилдик тиркеме аркылуу программалык ККМди жүктөп алса, бул салык ай сайын 0 сом төлөп турат. Мындайча айтканда, ай сайын эчтеке төлөбөйт. Мамлекет мына былтыр бул президентибиздин указы, биздин министрлер кабинетибиз бизге мындай жеке ишкерлерибизге жана микробизнес, малый бизнес деп коет, жана кичи бизнестин өкүлдөрүнө бир аз бутуна туруп алсын деп жеңилдик берүү максатында азыр ушундай льготалар кабыл алынган. Бүгүнкү күндө ушу салык төлөөнүн эң жакшы, эң жеңил, эң ыңгайлуу шарттары бардыгы түзүлгөн. Телегөрүүчүлөргө айта кетели, азыр WhatsApp'тан ушундай бир көп билдирүүлөр келип атат. Биз ар бирине эфирден сырткары жооп алып бергенге аракет кылалы, эгер мүмкүн болсо, ошондуктан жоопту алдыдагы убакыттарда күтсөңүздөр болот. Ооба. Негизи эле баягы ар бир маалыматты жеткирүүдө бир дүйнөлүк практикага, дүйнөлүк тажрыйбага таянып айтасыздар да. Бул багытта өнүккөн мамлекеттердин баардыгы ККМди колдонобу, ушундай системаны? Бүгүнкү дүйнөдө баардык мамлекетте ККМ колдонуш керекпи, керек эмеспи деген суроо даже туулбайт. Любой чет мамлекетке, өлкөгө барсаңыздар, сиздерге жана кайрып берген сдача акчаңыз менен эле, бизде жана гипермаркеттерде берип атпайбы? Сөзсүз түрдө фискалдык чек берилиш керек. Биздин жарандар, биздин колдонуучулар эч качан чек бербейсизби деп сурабаш керек. Аны сөзсүз түрдө кассир автоматтык түрдө колуна карматыш керек, өзү карматып бериш керек буну. Эми ККМ колдонуп аткан соода борбору кандай точка? Биздин жарандар ошол точка, ошол соода точканын ээси же ошол жерде иш жүргүзүп аткан салык төлөөчү, анда мамлекетке тийиштүү, ошо ККМ колдонууга тийиштүү баардык салыктарды төлөп аткандыгы, мындайча айтканда жана законопослушный, добросовестный налогоплательщик деп атпайлыбы? Мындай туура законду туура аткарган салык төлөөчү деп түшүнүш керек. Бүгүнкү күндө көп жерде эле биз кездешебиз, мөөнөтү өтүп кеткен товарлар дагы сатылып атат. Мына ошол биздин Кыргызстандын аймагына ошо мөөнөтү өтүп кеткен товарлардын кирип келиши бул ЭТТН менен СФНын колдонбондугу, ошонун кесепети. Ошондуктан биздин калкыбыздын ден соолугун сакташ үчүн, ошо ден соолугун бекемдеш үчүн биз ошол кирип келип аткан азык түлүктөрдүн мөөнөтү туура сакталып атабы, мөөнөтү өтүп кеткен жокпу, ошол боюнча маалыматтын баардыгын бир гана ЭТТНден ала алабыз. Ошондуктан
Бул ЭТТ менен СФны айта кетейин да, бул ири салык төлөөчүлөр колдоно турган документтер. Ошондуктан сөзсүз түрдө магазиндерде, жана мини маркеттерде, супермаркеттерде ЭТТны колдонуш керек. Сизге ыраазычылык билдирели. Урматтуу телекөрүүчүлөр, таң эрте аз да болсо ушул ККМ колдонуу боюнча болуп аткан жагдайларды жөнгө салуу боюнча аз да болсо маалымат алдыңыздар деген ойдобуз. Мына биздин мейманыбыз Жанат айым айткандай, ушул 1-2 жуманын ичинде баардык аймактарда атайын инспекторлор өздөрүнүн түшүндүрүү иштерин, маалымат жеткирүү иштерин дагы да болсо арттырат. Демек ошол жактан чечилбей аткан көйгөйлөр, сиздер жооп таба албай аткан суроолор болсо берип, чечип көйгөйдү жооп алсаңыздар болот. Ооба, ККМ бул салыктарды адилеттүү төлөө деп дагы бир жолу биз ураан кылып чакырып таштай кетели. Өлкөнүн өнүгүшүнө ар бирибиз салым кошолу. Ооба. Жана сизге рахмат айтабыз, ийгилик каалайбыз. Бүгүн бизде конокто мамлекеттик салык кызматынын башкы инспектору Жанат Абдрахманова болду. Ал эми биз программабызды улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Кутман таңыңыздар менен. Менин атым